Ачылыш Аземи өлкө президентинин онлайн катышуусунда өткөн мектептин бири Көктала айылындагы номер 41 Кудайкул Саттаров атындагы мектеп. Мында 275 окуучуга лайыкталган 2 кабаттуу имарат курулган. Жаңы билим уясынын пайдаланууга берилиши элеттиктерди кубантып, балдардын келечегине чоң салым болду. 30 жылдын ичинде бүтпөгөн мынабы жаңы мектеп курулганы аябай элге жакты. Жана сыймыктанабыз. Себеби бұл азырғы жетекчилерге, Садыр Нуркожоевго, берги жана башка жогорку бийликтин эгелерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз биздин эл. Себеби бул мектепке энди жетишип, балдар аябай курсан, сүйүнүшүп. Билим уянын ичинде бардык заман талабына шайкеш шарттар түзүлгөн. Жарык, кенен жана предметтик жабдыктар менен жабдылган атайын класстары, заманбап компьютерди камсыздоо. Бул элеттик окуучулардын шыктануу менен билим алуусуна өбөлгө түзмөкчү. Өтө кубанычтабыз, биздин бардык мугалимдерибиз, окуучуларыбыз, даже керек болсо жалпы айлыбыз кубанычтачы. Азыркы замандын талабыга жооп берген өтө сонун мектеп курулду. Биз бул үчүн президентибизге, анын командасына өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Эски мектебибиз бир аз алысыраак жайланышкан, айылдын четинде эле, мына айылдын ортосуна түшүп, эски мектебибизге караганда бул өтө азыркы замандын талабыга жооп берген, шарттары бар, суулары бардык жок шарты менен курулду. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бүгүнкү күндө республика боюнча курулушу бүткөрүлүп 15 социалдык объект даяр. Алар 6 мектеп, 4 бала бакча, 2 үй бүлөлүк дарыгер борбору, 1 музыкалык мектеп жана 2 спорт зал. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, жогоруда аталган соцобъектилерди ачууга уруксат берүүңүздү суранам. Уруксат ача бергиле. Райондун четки Каражыгач айылындагы Дыйкан орто мектеби 375 орунга эсептелген. Жаңы имарат элетелүү үчүн мааниси чоң. Себеби буга чейин мектеп авариялык абалда болуп, окуучуларга кооптуу шартта билим алууга туура келип жаткан. Айыл жашоочуларынын көйгөйүн чечүү үчүн мамлекеттен атайын каражат бөлүнүп, 2023-жылы мектеп имаратынын курулуш иштери башталган. Эми жергиликтүүлөр көптөн күткөн 2 кабаттуу заманбап мектепке ээ болушту. Буга чейин бул жерде 3 сменада окуп келген. Андан тышкары ушул майдан айлап өтүндө эле ылдыйкы зонада мынакей Саттаров мектеби да ачылып атат, бүгүнкү күндө ачылды. Ошондой эле 275 орунду Саттаров мектеби. Ошондой эле мынакей Кадамжай шаарында дагы мурдакы аптека бар эле, Ибн Сина деген. Ошону перепрофилирование кылып, азыр Ромашка атындагы бала бакчаны бүгүнкү күндө ачылды. Ошондо район боюнча жалпылап айтканда 2 мектеп, 1 бала бакчаны бүгүнкү күндө ачылды, урматтуу президентибиздин онлайн режиминде. 220 орунду мектепте иштеп келгенбиз. Жалпы окуучуларыбыздын саны 600дөн ашуун бүгүнкү күндө. Буга чейин бир 7-8 жылдай 3 мөөнөттө окуп келгенбиз. Бул жаңы мектепте бардык шарттар бар. Заманбап ашкана, актовый зал, спорт зал, кыздар, балдар үчүн мастерскойлор, информатика кабинети компьютер менен толукталган, химия, биология, физика предметтеринин лабораториялык каналар бар, ашкана жабдыктары заман талабына ылайык бүт жабдыктар коюлган. Айыл тургундары мамлекеттин билим берүү тармагына жасаган мындай колдоосуна ыраазычылыгын билдирип, жаңы мектептерде элеттик балдар терең билим алып, келечекте өлкөгө кызмат кыла турган инсандар өсүп чыгаарына ишенимин артышты. Mana şu mektepten bütçünü aябай elibиз kütkön, okuyucularыбыз kütkön, ата-энелер kütkön, en kıynalıp 3 смен okugan күндөр болду. Mugallimlerge rahmat, şunday baldardı terbiyelap, kıynalıp işleşip, mana şu күнгө жақсы nemelerge жетиштилер. Şu bizim Sadır Japarovga rahmat, bizim mektebimizde şunday жақсына заманбап кылып бүтүрүп берген экен. Президентибиз Садыр Нуркожоевичке чоң рахмат, ушундай эң четтеги айыл мектептериге дагы көңүл бөлгөнүгө. Мен мына 30 жыл иштедим ушул Дыйкан орто мектебинде. Эски мектебиздеги шарт менен азыркы шарт окуган сайын баланын да окугусу келет да, мындайча айтканда.
Жаңы билим уясы бардык керектүү шарттар менен жабдылган спорт залы, ашкана, таза суу жана предметтик кабинеттер окуучулардын сапаттуу билим алуусуна ыңгайлашкан. Буга чейинки шарттар анча меселе. Биз ачык асманда же болбосо шарты жок жерлерде ойноп жүргөнбүз. Жана физика, биология, химия ошого окшогон сабактардан дагы шарты жок болгон. Бүгүн мына жаңы мектебибиз ачылып, бардыгынан шарт түзүлгөнгө өтө кубанычтабыз окуучулар. Ушул сүйүнүчүбүз, ушул мектеп ачылганына аябай сүйүнөбүз. Ушул жакшы шарттар өтө жакшы болду. Бардык шарттар болуп, мындай бизге мындай келечекке жакшы мындай шарттар түзүп окуганга эң жакшы баялар болду деп ойлойм. Президенттин Баткен облусуна жасаган иш сапарынын алкагында бүгүн жалпы 8 социалдык объект ачылып пайдаланууга берилди. Айсулуу Абдилаким кызы, Абдиламет Абдуманапулу, жаңылыктар.